2026 жылдын 7 жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын көлөмү алдын ала баалоолор боюнча 1 триллион 172,7 миллиард сомду түзүп, реалдуу өсүш темпи 11,1%да түздү. Өсүшкө бардык тармактар өзүнүн салымын кошууда. Курулуш сектору 60,6%, кызмат көрсөтүүлөр 6,1%, айыл чарба 6%га өстү. Өнөр жай тармагында өсүш 11,2%ды көрсөттү. Айрыкча химиялык продукциялар өндүрүү 2,9 эсеге, фармацевтикалык продукциялар 13%га, транспорт каражаттары 41,8%га, курулуш материалдары 33,6%га, негизги металлдарды өндүрүү 8,5%га, тамак аш азыктарын өндүрүү 2,4%га, тазаланган мунай продукцияларын өндүрүү 1,8 эсеге, жана пайдалуу кендерди казуу көлөмү 16,9%га көбөйдү. Бул абдан жакшы динамика. Жылдын башынан тартып негизги капиталга инвестициялардын жогорку деңгээлдеги өсүү темпи байкалууда. Негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 238,3 миллиард сомду түзүп, 58,8%га өстү. 2025 жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу негизги капиталга инвестициялардын көлөмүнүн өсүшү каржылоонун ички булактарынан 1,4 эсеге жана тышкы булактардын көлөмү 3,1 эсеге көбөйүшү менен камсыз кылынды. Дагы чакан жана орто ишкерлер боюнча дагы көрсөткүчтөр менен тааныштырып кетсем, министрлер кабинети тарабынан жергиликтүү ишкерлерди колдоо боюнча зарыл чаралар көрүлүүдө. Бүгүнкү күндө бизнеске жеңилдетилген насыя берүү боюнча бир катар мамлекеттик программалар жана долбоорлор ишке ашырылууда. Ушуга байланыштуу чакан жана орто ишкердик сектор 2025 жылы негизги көрсөткүчтөр боюнча улуттуу өсүш көрсөттү. Алдын ала маалыматтар боюнча чакан жана орто ишкердик субъекттери тарабынан өндүрүлгөн кошумча дүң наркынын көлөмү 2025 жылы 54,5%га өсүп 1 триллион 15 миллиард сомду түздү. 2024 жылы 657,1 миллиард сом болчу. Жана ички дүң продукттун түзүмүндөгү үлүшү 51,4%ды түзүп, 2024 жылга салыштырмалуу 9,9%дык пунктка жогорулады. Чакан жана орто ишканалардын саны 6,8%га өсүп 27,300 миңге жетти. Ал эми чакан жана орто ишканаларда иштегендердин жана жеке ишкерлердин саны 6,8%га көбөйүп 643,8 миң адамды түздү.